Ар күнүбүздү жагымдуу жана жакшы кабарлар коштоп жүрсүн демекчүбүз. ЛТР телеканалында Кутман-таң берүүсү өзүнүн чыгарылышын улантууда. Ооба, биздин студиябызга дагы жакшы жаңылыктар менен кыздар баш багып калышты. Алар жакында эле Гонконг шаарында 10 күндүк окуу семинарына барып келишти. Мына ушул Гонконг сапары жөнүндө сүйлөшөбүз. Анда биздин студиядагы кыздарыбызды тааныштыра кетели. Спорт десе ичкен ашын жерге койгон, жанындай көргөн биздин сулуу кесиптештерибиз Гүлжан Турдубаева жана Гүлиза Абазова. Кош келипсиздер. Кутмандуу таңыңыздар менен. Гонконгдон качан келдиңиздер? Кандай барып келдиңиздер? Сапар байсалдуу болдубу? Гонконгдон келгенибизге бүгүн экинчи күн. Аябай жакшы барып келдик. Абдан мыкты сонун өттү. Биз күткөнбүз, бирок биз күткөндөн дагы жогору деңгээлде өттү. Иш-чара, спорттук окуу машыгуулар аябай жакшы болду. Спортчулар сыяктуу эле биз дагы хоккей ойноп, аскага чыгып, анан ок атып ушинтип баарын үйрөндүк. Айтсаңыздар, мына ушул окуу семинарына кандай критерийлердин негизинде барып калдыңыздар? Же резюме тапшырдыңарбы, же тааныш билиштик кылдыңарбы? Негизи бул жерге эң мындай керек нерсе бул тил, англис тилин билүү шарт. Ошол тил боюнча анан кийин жаш курагы, жаш журналисттердин семинары болгондуктан 30га чейин, жаш 30га чейин барса болот да. Ошого биз өзүбүз резюмебизди тапшырып, анан кийин жөнөтүп, ошентип анан алардан неме келди, чакыруу келди. Чакыруу менен анан виза жасап, ошентип анан бардык да. Бардык чыгымдарын ушу чакырган тарап алды да андай. Жок, биз негизи жол билет, авиабилетти биздин неме федерациябыз төлөп берди. Спорт федерациясы, спорт журналисттер федерациясынын президентине рахмат айткым келет, Улукбек Салымбековго. Ошол бизди жөнөттү да. Абдан жакшы. Мына ушул 10 күндүк окуудан кандай тажрыйба алдыңыздар? Биз мисалы үчүн мен деген 3 жылдан бери спорт журналисти катары эмгектенип келем да, анан 3 жылдан бери ушул буга чейин журналистикада гана окугам да, азыр болсо биринчи жолу ушул спорт тармагында чыныгы спорт журналисти катары билим ала алдым да. Мисалы үчүн бизде жок, эч ким окутпайт, биз өзүбүз мындай орусча айтканда самоучка болуп эле өзүбүз окутуп эле үйрөнүп алганбыз да. Анан ал жака барганда чындап эле кантип интервью алыш керек, кантип спорттук темаларды чагылдырыш керек, ушунун баары тууралуу сөз болду. Анан мистер Раймонд деп ушул Гонконг спорт журналисттер ассоциациясынын өкүлү экен, ошол бизге кандай бүт бардык шарттарды түзүп, анан ал жерде биз мындай Гонконг Rugby 7 деген мелдешке катышып, толуккандуу журналист катары иштедик да. Бул биз мындай мелдештерде, эл аралык даражадагы мелдештерде биринчи жолу кызмат аткардык да. Бул аябай өзүнчө бир чоң маана экен. Анткени 40 000 киши бата турган стадионду, анан дүйнөлүк мелдешти. Мисалы үчүн бизде андай көп шарттар жок да. Мисалы үчүн көп федерациялар бар. Мисалы үчүн көк бөрү, футбол федерациялары бар. Бирок мелдеш өткөргөндө журналисттер үчүн эч кандай мындай, кандай айтсам, эч кандай шарт түзүп бере албайт. Биз көк бөрү тартканда бир кыпчылып, көрөрмандардын арасында монуп туруп алып ушинтип тартабыз да. Ал жерде болсо журналисттер үчүн кадимкидей шарттар түзүлгөн. Сага киресиң, бул жерде турасың, бүт баарын сенин коопсуздугуң баары сакталган да. Ушул жагынан аябай алдыга кетип, анан ушунчалык таң калтырды да. Ушунусу менен көп тажрыйба алдык десем болот. Биз бул жерден көрүп атабыз, телекөрүүчүлөр менен чогуу силердин сапарыңар чындыгында абдан кызыктуу болгон, Барып кандай телекомпаниялар кандай экен, аякта чагылдырып берүү кандай экен, түз алып берүүлөр кандай экен, ушул жагына кеп салсаңыздар. Гүлиза. Негизи эле биз 2 студияда болдук. TVB Sport деген, анан кийин бир университеттин студиясында. Биз келгенде студенттер ошондой түз эфир жасап атышыптыр да. Анан экөөнү отургузуп алып, практика кылып атышыптыр. Ошол жерден көрдүк, аябай мындай технологиялар өнүккөн экен да. Аябай чоң студиялары бар экен. Анан студенттер уже окуп жатканда эле уже студиядан практика кылып баштайт экен да. Ошентип өздөрү сюжет жасап эле, өздөрү эле эфирге чыгып эле, өздөрү эле ошону эме кылып көрсөтүп, чагылдырып беришет экен. Анан TVB спортко бардык. Ал жерде дагы 5 мүнөттүк передача болду. Ошол жерде Гүлжан болуп бир катар катышуучулар менен чогуу Гүлжан дагы интервью берди. Түз эфирде берди. Түз эфир болгон жок, запись болду, бирок ошо эме англисче сүйлөп берди да. Мен Кыргызстандан келдим, биз ушундай иштейбиз деп ошол жөнүндө дагы айтып берди. Негизи эле түз алып берүү дегенде, мисалы регби турнир болуп атканда
12 камера экен да иштеткен. Мындай ар бир майда чүйдөсүнө чейин даже фанаттар эмне кылып атат, ошолордон бери баарын көрсөтүп берет экен да. Анан багындай камераларды коюп коюшуптур. Эменен специальный очкилер болот экен, ошо менен кийип көрсө болот экен да. 3D деп коет го, ошондой технологияларга чейин жетиптир да. Анан түз эфирди ошол эмеден сайттан көрсө болот экен. Түз эфир болуп атканда, прям ошол сайттан дагы көрсө болот экен. Түз алып, түз алып берүү. Телефондон эле отуруп алып көрө беришет экен да, мындайча айтканда. Спорт жагын сүйлөшүп атпайбызбы? Ошол Гонконгдо мындай популярдуу эл эң көп күткөн оюндар кайсылар экен? Кайсыларды оюндар көп болуп турат экен? Мисалы бизде көк бөрү, футбол көп болсо, аякта кандай экен? Эми футбол жөнүндө айта албайм, өнүккөн депчи, ал жакта мындай. Футбол деле жакшы, бирок эң бир өнүккөнү бул регби. Потому что ошол регби Sevens деген турнирге биз барбадыкпы? Ошол турнир дүйнөлүк сериянын бир бөлүгү болуп эсептелет экен да. Ал уже 1979-жылдан бери өткөрүп 42-нчи жолу өтүп атыптыр да быйылчы. Анан ошого ал даже дүйнөлүк серия түзүлгөндөн мурун түзүлгөн турнир болуп эсептелет экен да. Анан ошол регби, анан кийин аябай ат чабышты жакшы көрүшөт экен. Ипподромуна барып, тим эле оозубуз ачылып келди. Ал жактагы аттарга коюлган шарт, адамдарга коюлган шарт негизи эле бул дүйнөлүк чындап эле уровень аябай мындай бийик экен да. Биз таң калып келдик тим эле. Сиз кандай ойлоголусуз Гүлжан? Анан калса мен көп билгенимче ар бир киши, ар бир ошол Гонконгдон жашоочусу спорт менен машыгат экен да. Ал иштейби, иштебейби, сөзсүз түрдө бир күндө сөзсүз түрдө спорт залга барып же болбосо жума сайын түрдүү мелдештерге катышып, волейбол ойноп, баскетбол ойноп, ушундай сыяктуу. Анан демек ден соолуктуу чың инсандар көп турбай ал жакта, аябай көңүл бөлүшөт. Мына ушул Гүлжан айымдын Гонконгдо болгон сапарында, мына ушул мен кыргызстандыкмын, I live in Bishkek деп англисче айтып бериптир. Биз ошону көрбөйлүбү? Жакшы болсо керек Гүлжан. Көрүп көрөлү. Сен өтө деле кылмай, мен жакшы эмес, бирок Гүлиза аябай жакшы билет англисчеден. Ошол англисче сүйлөгөндөрүн да кезектеги материалдан көрөлү. Көрөлү. 同我哋嚟自吉爾吉斯嘅記者咧就傾下偈啦。Nice to meet you, Gujang. Nice to meet you. Gujang, is there any difference in being a reporter in your country and Hong Kong in terms of the culture and the working style? Okay, thank you. I working in TV LTR broadcasting. I working every day. Every day I making sports news. This program is 5 minutes. Just 2 people, our team, me and cameraman. Hong Kong developed country. All TV have new technology, a big studio. We have not new technology, big studio, but we trying to make good programs. Thank you so much, Gujang. I'm sure that you had a great experience. Мында Гүлжан, аякта сиз берип атып кыскача айтып кеттиңиз. Буякта ишмердүүлүгүңүз тууралуу, кантип иштейсиз, көңүрлүү иштейт экенсиз, 5 мүнөттөн тууралуу айтып кеттиңиз да, бул телекомпания тууралуу. Анан ушунтип айтып берип атсаңыз таң калышкан жок балар? Аябай таң калышты. Анткени аларды деген бир топту, мисалы үчүн биз оператор журналист гана иштеп атпайбызбы? Аларда болсо бир 4-5 киши иштешет экен да. Мисалы үчүн бирөөсү келип камераны даярдап кетишет, экинчиси келип үнүн даярдап кетишет, үчүнчүсү келип дагы башкасына, журналист болсо даяр текстти гана окушуп ушинтет экен да. Биз болсо кээде өзүбүз деле монтаж жасап калып атпайбызбы? Баарына оператор жетишпей калган учурда ушундай аябай таң калышты да. Анан аларда аябай, мисалы үчүн спорт үчүн бизде кичинекей эле студия болсо, аларда аябай чоң студия бөлүнүп тур да. Ошонусу менен аябай таң калдырды. Кечке оозумду ачкан боюнча студиясын айланып карап жүрдүм. Бизде ушундай качан болот депчи. Мына ушул 10 күндүк сапарда өзүңүздөргө бир жакшынакай стимул алдыңар болуш керек, менимче. Жумушка болгон, деги эле жашоо турмушка, ал жактын аба ырайсына, балким ал жакта шаардын өнүгүшүнө бир абдан таң калыштуу эле келди болуш керек чындыгында. Негизи өзүбүз ошол жерде туруп, аларды көрүп, келгенден кийин бул жакка экөөбүз ал жерде отуруп алып, план жазып, эмне жумуш аткарабыз, кантип биз оюңар демек өзгөрдү бияка келгенден кийин. Албетте өзгөрөт да. Өзүбүз уже план жазып, эмне кылабыз деп, кандай шарттарды түзө алабыз биздин журналисттерге, спорт журналисттерге айрыкча деп, ошол проблемаларды дагы экөөбүз талкуулап келдик.
анан эми ошону ишке ашырабыз деп азыр уже ойлонуп турабыз. Негизи башка нерселер болсо, эми жашоодо албетте эми ал жак аябай өнүккөн шаар, биз деле ошондой өнүккөн шаарда жашасак, эми ар бир адамдын өзүнөн да, эми өзүбүз ошондой немени кура алабыз деген ойдо. Мисалы үчүн биз эмелерге барганда, мелдештерге барганда кадимкидей бизге шарт түзүлүш керек да, ар бир журналист үчүн. Анткени көрөрмандар болот, алардын арасында отуруу, же болбосо алардын арасында жүрүү жакшы бир чети, бирок бир чети кооптуураак да, журналисттер үчүн өзүнчө шарт түзүлүш керек. Биз ошол атайын өзүбүздүн мактаттарыбыз, пландарыбыз бар, ошону түзүп, атайын ар бир федерация үчүн ошол журналисттерге кандайдыр бир шарт түзүп берүүсүн карап берүүнү колго алалы деп атабыз. Анткени көк бөрүгө барганда деле аябай кыйналдык да, анткени тарта албай, анан урушуп, түрткүлөп, бизде кээде болду учур ошол өзүбүз биздин медиа зонабызга кишилерди кое берген учурлар болду да, ошолордун баары кайталанбаш үчүн, кайрандай журналисттердин коопсуздугун көзөмөлдөш үчүн мындай кандайдыр бир шарттарды өзүбүз ойлоп тапсак. Да, бир нерсе да, баягы спортту көрүүдө стадионго барганда дагы ошол ат майданга барганда ар бир адамдын көрүүчүнүн маданияттуулугу болуш керек да. Ошол жактан ошондой нерсени байкай алдыңыздарбы? Албетте. Элдин маданияттуулугу ошо спорт жаатына болгон маданияттуулугу кандай экен? Мисалы үчүн стадиондогу отургучтарды талкалабай деле көрсө болот экен оюнду. Ошол жагын байкадык. Түрткүлөшпөй эле деңизчи. Түрткүлөшпөй эле, мушташпай эле жөн эле келип эле колдоп, сүйүктүү командаларын колдоп, ал жердеги кишилердин үнү, ал жердеги кишилердин ырдаганы, команданы колдогону бул өзүнчө бир керемет да. Ушунчалык сүйүнөсүң да көрүпчү. Кандайдыр бир маданияттуулук сакталган, ашыкча сөз сүйлөмөй жок, жөн гана отуруп алып эле колдошуп, ырдашып, анан көбүнчө ошол стадионго келгенде алар бири-бири менен достошуп, анан көрбөй калган достору менен баарлашып, ушинтип маектешип, анан көңүл ачып ушинтип кетишет экен да. Бизде тескерисинче келип талкалап сындырып, анан мушташып. Дагы баягы регби спорт аябай аякта популярдуу турбайбы? Анан ошол жактан баягы атага чыккан спортчулардан маек алууга үлгүрдүңөрбү? Мүмкүнчүлүк болдубу деги эле? Мүмкүнчүлүк болду. Мен ошол Россия курама командасынын тренеринин интервью алганга жетиштим. Аябай бирок алар утулуп калды, чейрек финалга чыга албай калышты, бирок ошентсе дагы мындай аябай таң калыштуу болду. Анан сырткары ошол чемпион болгон Фиджи командасы менен буга чейин мындай мелдеш алдында жолугуп, сүйлөшүп, ушинтип достошуп калдык да. Анан аябай сүйүнүчтүү болду. Алар жеңсе, анан жеңгенден кийин келип алып, кандайсыңар депчи. Болбосо Фиджи командасы менен мурда кийин билчү эмесмин да, регби боюнча ойногон. Анан биринчи менин билген командам болду. Анан сырткары чемпион болгондо аябай таң калдык да. Ошонусу жагынан. Эми спорт мына ушул жаатында журналист болуп жүргөнүңүздөргө канча жылдын жүзү болду, Гүлиза айым? Мен 2010-жылдан баштап эле ошо университетти бүтпөй жатып, жумушка келип баштап кеткем. Негизи эле ошо журналист катары окуган эмесмин да. Спорт жаатына жакын болуп жүрүп, анан жакындап кетсеңиз керек өзүңүз дагы. Кайсыл оюндарга кызыгасыз спорт? Негизи эле көп нерсеге кызыгам. Ошо регби боюнча деле регбинин курама бизде бир жалгыз курама команда бар болчу Кыргызстанда. Эми ал дагы азыр жок болуп калды. Тилекке каршы. Анан ошол убакта кичине ойноп калгам, 2 айдай ошо командада регби боюнча. Андан башка дагы университетте окуп жүргөндө универсиадаларга катышып, жудо боюнча, анан негизи эле эң негизги катышкан түрүм 4 жылдай катыштым окшойт, кикбоксингке баргам. Анан ошол эң негизгиси ошол кикбоксинг да, мен катышкан. Негизи эле спорт журналисти катары биз түрдүү нерселерди үйрөнүп, өзүбүз өнүктүрүүгө аракет кылабыз. 2013-жылы Гүлиза экөөбүз атайын ошол футбол калктар мектебине барып, футболдун эрежелерин жакшы билип, мисалы үчүн мырзалар сыяктуу эле жакшы билип, анткени биз журналистпиз да, баарын билишибиз керек. Ошол сыяктуу билүү үчүн ошол окуп атайын диплом алганбыз. Андан кийин калыстык кылдык, кичинекей балдарды эме кылып, ошол өнүктүрүп, өзүбүздү аракет кылып, өзүбүздүн спортубузду өзүбүз көтөрбөсөк, башка бирөө келип көтөрбөйт экен, ошол жагын жакшы түшүнөт. Эми алдыда кандай пландар бар? Эми көрүп келдиңер, чет элдик журналистиканы көрдүңүз, спорт журналистиканы чагылдырууну көрдүңүздөр. Анан эми кандай пландар бар? Ошону тууралуу бөлүшүп кетсеңиз. Айта кетели, Кыргызстандан жалгыз дал ушул 2 айым Гонконгко барып келишти. Бул дагы чындыгында сыймык. Гүлиза баштасын анда. Гүлиза жана айтпадыбы, пландарыбыз ошоктон эле өзгөрдү. Көрөлү. Ошол талкууларыңыздан кичине да болсо бөлүшүп кетсеңиз. Негизи эле эң биринчиси ошол спортко болгон мамилени өзгөрттү.
спортко болгон мамиленин бир гана көрүүчүлөр эмес, өзү ошол спорт жаатында иштеген адамдар дагы өзгөртүш керек. Ошол турнирлерди бизде уюштуруп атпайбы, мелдештерди. Ошол адамдар дагы өздөрүнүн көз караштарын өзгөртүш керек. Ошого болгон күч аракетибизди биз жумшашыбыз керек. Биз айта берсек, жаза берсек, алар дагы ойлонот, значит, мен туура эмес жасап атырмын деп, эми ошондон баштайлы деп ойлоп атабыз да. Биздин максат ошол, менин максатым мен көрөрмандарга, спорт сүйүүчүлөрүнө мындай татыктуу, жакшы деңгээлдеги жаңылыктарды жеткирип, андан сырткары ушул бир гана жазып тим болбостон мындай көйгөйлөрүн да көтөрүп чыгып, ушул Кыргызстандын спортунун жок дегенде кичине болсо да өнүгүшүнө кандайдыр бир салым кошкум келет. Ошол эң башкы максатыбыз. Абдан жакшы. Максатыңыздарга жетиңиздер. Ийгилик каалайбыз. Мына ушундай өлкөнү кыдырып, кыргыз спортунун өсүп өнүгүшүнө өз салымыңыздарды кошуп жүрө бериңиздер. Мындан арда чыгармачылыгыңыздар өркүндөй берсин. Рахмат. Чоң рахмат. Ал эми Кутман таң программасын түз эфирде улантабыз. Алдыда жагымдуу музыкалык чыгарма, мындан сырткары жарнамалык түрмөкчөлөр сиздерди күтөт.